Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада бүтүндөй Россияда эмгектенип жаткан менин мекендештерим, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен бөлүшүп, комментарийларга жаза кетесиздер. Бүгүн биз ошол Жет областын ошол чыган бир агаларыбыз түлөө өткөрүп ошол жерде аттын кашкасына таанымал болгон ошол өкүлчүлүктөгүлөр, мисалы коом жетекчилери, активисттер, ошондой чоң адамдар чогулду. Буюрса, мына негизи эле мага кайрылган адамдар аябай көп. Алдандым, ал болдум, бул болдум депчи. Ошонун катарында негизи мындай аялдардан көп кайрылып атат да. Ошол бир балага алданып калдым, буга акча бердим, ага бир кредит алып берип коюп, эмне кылсам болот. Кечеги эле бир окуя, мисалы, сайтка бир бала жумуш бар деп чыгарган экен, анан кыз жазып, анан кыз бара албай калат ал жумушкачы. Анан ал кыз ортодо сүйлөшүүлөр болуп, Instagram баракчасын алып жанагы анан сүрөттөрүнү сайттарга таратып бериптир да. Бул саатына мындай кылат, андай кылат депчи. Анан кыз мага байланышка чыкты. Ушундай болуп атат, эмне кылайын, сиздердин каналыңызга чыгарат экен депчи. Акыл эси бар адам YouTube каналга чыгарбайт дедим. Биринчиден переживать этпе карындаш деп дедим да. Акча котор деп 2000 дан талап кылыптыр. Анан ошон менен спокойт этип койдум мен өзүмчөчү. Бир нерсе болсо мага айт, колдон келишинче жардам көргөзөбүз деп. Буга окшогон окуялар негизи көп да. Бүгүн Кыргыз диаспорасынын аялдар кеңешинин төрайымы Сонбу эжебиз дагы кеп калыптыр. Кыскача маек алалы анда. Эжеке саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыздарбы, Жакшыбы? жакшы, рахмат. Уктуңуз да азыр сөздү. Ошо окшогон окуялар сизде деле негизи көп болсо керек. Кандай кеңеш бересиз? Ушу Россия өлкөсүндө эмгектенип жаткан биздин эже карындаштарга сизге кенен эркин микрофон берейин анда. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бул биздин чет жакта жүргөн кыргыздардын эң негизги көйгөйү булчу. Бул биздин аялдардын эле дейин десең, аялдарга алданган эркектер дагы бар. Эркектерге алданган аялдар дагы бар. Муну көбүнчө эле бизде ушул аялдар өзү деген ушундай кыйынчылыкка кабылып калып атат, алданып калып атышат. Эми эмне дейбиз? Ар бир инсандын өзүнөн да ушул ишенип, ишенбей, анан ушул колу менен барып көрүшүп, жанында жүрүп көрүшүп тааныбаган адамга акча которуу же болбосо интернет аркылуу жолугушпай туруп ушул мамиле түзүү бул өтө туура эмес нерсе деп эсептейм мен бунучу. Себеби деген бизде кыргызыбыздын менталитети бар. Энесин көрүп кызын ал дейт, тагасын көрүп кызды ал деген сөздөр бар. Ошону биз аябай азыркы жаштарыбызга дагы көбүрөөк биздин кыргыздын чыныгы менталитетин үйрөтүшүбүз керек болуп атат. Биз аялдар кеңешинде мындай көйгөй өтө көп. Аябай көп. Биз ошолорду мүмкүн болушунча чечип берип, ошолорго жардам берүүгө аракет кылабыз, бирок көптөгөн ушундай кыйынчылыктарга жардам берип чечип келип атабыз ушул нерселердичи. Андан сырткары бизде мына аялдар кеңешинде өзүбүздүн офисибиз бар. Ошого февраль айынан баштап жан дүйнөңдү жаңырткың келеби, кел сырдашалы деген темада биз ушул тарбиялык сабактарын өтүп баштайбыз. Мында ачык суроо жооп, жанагындай жөн эле мындай болгон, анткиле мынткиле деген сөз болбойт. Бизде чыныгы профессионал медицина кызматкерлери келет, психологдор келет, социалдык тармак боюнча кызматкерлер келет. Ошолор менен ачык суроо жооп менен тарбия сабактарын ала алышат. Ошон үчүн көп биздин айымдар сиздерге кайрылат элем, коом менен бирге болуңуздар. Кандай болбосун, коомдо болсоңуздар көптөгөн тарбияны аласыздар. Бүт жаш кыздарды, жаш келиндерди биз ушу аялдар кеңешине чакырат элем. Дайыма биз менен байланышта болуңуздар. Себеби бизде тарбиялык иштер аябай көп болот. Көбүнчө бизге ушул аялдарга керектүү, бизге ушул аялдардын врачы, психологдор керек. Ошолор менен бирге аябай мындай кеңири пикир алышып сабак өтөбүз. Ошолор келсеңиздер жакшы болот. Кандай жардам сурап келсе, бизде эч качан ага отказ болбойт. Сөзсүз түрдө жардам көрсөтүлөт. Бирок көбүнчө тарбиялык сабактарды көбүрөөк беребиз биз. Ишиңиз ийгилик эчке, тынч болуңуз. Рахмат, силердин да ишиңерге ийгилик. Элдин кызматын кылып жүрө бергиле. Ошо силердей мырзаларыбыз көп болсун, биз силер менен сыймыктанабыз. Жогорку кеңештин миграция боюнча Москвадагы коомдук өкүлү Расулов Сагынбай Акматбаевич агабыз менин жанымда турат. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бизди көптөгөн бир туугандарыбыз көрүп атат. Сиз бул жакта көптөн берисиз. Эл менен амандашып, болуп аткан жагдайлар боюнча кыскача маалымат бере кетесиз. Негизи азыр келип алдангандар дагы көп. Муну келип кимге кайрылышын билбеген бир туугандар көп алданып, мисалы миграцияга кайрылабы, өкүлчүлүккө кайрылабы, жана башкалар боюнча маалымат бере кетесиз. Рахмат. Саламатсыздарбы мекендештер. Мына бүгүн Москва жергесинде
Кудай түлөө болуп, ушул түлөөдө аксакалдарыбыз, негизи эле кыргыз коомчулугунун активдүү лидер, активист балдары, коом жетекчилери келип, ушул мааракеден кийин мына инилерим ушул миграциядагы маселелер боюнча суроо салып жатат. Мен дагы мекендештерге кайрылып кетет элем. Негизиден бул миграцияга чыгаардын астынан ушул кайсыл өлкөгө барса дагы ошол өлкөнүн мыйзамын, ошол өлкөнүн маданиятын билип туруп келген туурураак болот. Себеби аэропортко келгенден кийин эле ошол убактан баштап эгер биз мыйзамдуу болгон болсок, жумушубуз жакшы жагына жол берет. Эгер мыйзамсыз миграциядагы күндөрдү баштаган болсок, бизге бир топ кыйынчылыктарды жаратат да. Анан мен айтайын дегеним, сыртка чыгып, мисал үчүн ушул Россия жергесине келгенден кийин, урматтуу мекендештер, ушул миграциядагы кандай көйгөйлөргө кабыла турган болсоңуздар, мына биз Москва шаарында Жогорку кеңештин коомдук өкүлдөрү 6 киши иштеп жатабыз. Эң жөнөкөйүнөн баштап татаал маселелерине чейин кээ бир учурларда кайрылышат. Ошол маселелер элчиликтен чечиле турган болсо, элчиликке кайрылып, миграция өкүлчүлүгүнөн чечиле турган болсо, миграция өкүлчүлүгүнө кайрылып, МВД өкүлчүлүгүнөн чечиле турган болсо, МВД өкүлчүлүгүнө кайрылып, же болбосо ушул Москва жергесиндеги ар кайсы райондук, шаардык коомдун жетекчилери бар, аялдар комитеттери бар. Кайсы кимге тиешелүү болсо, ошол жетекчилер менен сүйлөшүп, ошол маселени бүгүнкү күнгө чейин деле чечип, карап, жардам берип келе жатабыз мекендештерге. Менин дагы бир мекендештерге айтып, басым жасап кете турган сөзүм, биз сыртта негизинен көбүнчөсү өзүбүздүн жердештерибизге, өзүбүздүн мекендештерибизге алданып, мыйзамсыз жолдорго барып калган учурлар дагы кездешпей койбойт да. Мен суранып кетет элем мекендештерден, миграциядагы маселелерди келген күндөн баштап регистрация маселеси болобу, жатакана маселеси болобу, жумуш маселеси болобу, ошонун баарын эң биринчи ушу райондук коомдун жетекчилери менен, же болбосо айылдык өздөрүнүн коому менен биргеликте ошолордон сурап, ошолор аркылуу же болбосо бизге чыкса, биз деле кээ бир учурларда кайсыл жерге барып мыйзамдуу иштесе болот, регистрацияны кантип мыйзамдуу жасаса болот, кантип адашпай бул жерде жакшы эмгектенип, үзүрлүп иштеп кетсе болот, жолдорду албетте сөзсүз туура багыттарды айтып беребиз мекендештерге. Анан келер күн эле регистрацияны оңой жолун издеп, көчөдөн жасата коюп, өзүнө проблема арттырып, кичине иштебей, отделениеге түшүп калып, же болбосо жолдон, көчөдөн токтотуп текшергенде өзүнө проблема жаратып, выдворение, депортация, кээ бир учурларда 2 жолу кайталанган болсо, через Сахарова кетип жатат. Анан айылдан бир туугандары кээде кайрылышат, ата-энелери кайрылышат. Менин балам Сахарова экен, же болбосо отделение экен, ушундай болуп калыптыр. А негизи көйгөйдү көбүнчөсү өзүбүзгө өзүбүз алып келебиз да. Ошол өзүбүзгө өзүбүз алып келбей, биз эгер мыйзамдуу жол менен ар бир мыйзамды сактап, ушул жерде эмгектенген болсок, көйгөй жок. Бул жерде деле сонун иштеп, жакшына максаттарга жетишип кетсе болот Кыргызстанга. Анан көбүнчөсү мына акыркы учурларда чынын деле миграцияда биз 1 миллион тегерегиде орус жарандыгы бар кыргыз туугандарыбыз жана кыргыз жарандары чогуу 1 миллион тегерегиде Россия Федерациясында миграцияда жүрөбүз дейбиз. Бул чынында эле көп сан. Ошол санга жараша көйгөй да көп болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө кээ бир маселелер элчиликке жетпей, мына коомдук жетекчилер менен бүтүп жатат. Коомдук активисттер менен бүтүп жатат. Анан өтө орчундуулары элчилик менен бүтүп жатат. Ушул маселелерди жаралышына дагы көбүнчөсү себепчи биздин өзүбүздүн мекендештер болуп калып жатат. Мисал үчүн бир регистрацияны көчөдөн жасаткан болсо бирөө, өз эле выдворение, депортация болбой кошо квартирасында ушул регистрацияны монол жасатат дегенди кошо алып кетип жатат. Ал жасап квартирада айткан жигит регистрацияны көчөдөн жасаганды кошо алып кетип жатат. Бир документтин айынан 4-5 кыргыз
баягы мындайча айтканда арыздангандагы кыргыз, жабыртаткандагы кыргыз, кыйналгандагы кыргыз болуп калып жатабыз да. Ошондуктан сөзсүз мыйзамдуу жол менен жүрүшүбүз керек, мыйзамдуу жол менен документтерибизди так жасашыбыз керек. Мен ушул нерсени суранып кетет элем. Албетте анан ушул жерде жүргөн мекендештердин баарына бекем ден соолук каалайм, иштерине ийгиликтерди каалаймын. Кандай ой тилек максаттар менен ушул жерге келген болсо, ошол ой тилек максаттарга жетишип кетишин каалайм. Жана Кыргызстандан келгенден кийин ушул кыргыз элинин бийиктигин, наркын, салтын, маданиятын ушул жерде дагы даңазалап жакшы жактарын көрсөтүп кетишин каалайт элем мекендештерден. Дагы бир айтып кете турган сөзүм мына бизде азыркы замандын өнүгүшүнө жараша күчтүү телефондор, анан блогерлер, мындайча айтканда журналисттер деп коебузбу, жаңы иш баштаган аябай көбөйгөн коомчулукта кээ-бирлери туура маалымат берсе, кээ-бирлери кээ-бир маалыматтарды тактабай туруп эле ушул миграцияда дагы бир маселелерди жаратып койгон учурлар дагы жок эмес да. Себеби кандай мыйзамдар кабыл алынып жаткан болсо, ушул Россия Федерациясында бул мыйзамдардын аткарылышын же аткарылып жаткандыгын сөзсүз элчиликке тиешелүү болсо элчилик менен тактап, миграция өкүлчүлүгүнө тиешелүү болсо миграция өкүлчүлүгүнө тактап, МВД өкүлчүлүгүнө тиешелүү болсо МВД өкүлчүлүгүнөн тактап туруп, анан коомчулукка маалыматтарды чыгарсаңар аябай туура болот. Анан такталбай туруп чыгарган маалыматтардын айынан көптөгөн мекендештерибиз жабыртып калган учурлар дагы жок эмес болуп турат да. Ушул жагынан мен суранып кетет элем блогерлерден, жаңы иш баштаган журналисттерден ар бир маалыматты сөзсүз тактап туруп чыгарыңыздар. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Бул чындыгында. Жаныбызда Толкунбай Акматов агабыз турат. Бул агабыз 20 жылдан бери Россия өлкөсүндө убагында Ош облусунун төрагасы, коом төрагасы болгон, азыр Россия жергеси боюнча Ноокат коомунун төрагасы, жетекчиси. Ассалому алейкум, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Сиз эми биринчи ошол Россияга келгенде кыргыздардын биримдиги кандай эле, азыр кандай эле, анан жаштарга кандай насаат бересиз? Мына эл менен амандашып, кеңири сизге эркин микрофон болсун анда. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер. Биз келген мезгилде аз эле да кыргыздар, анан көбү бири-бирин тааныганга, анан бири-бирине күйүп, башкачараак мамиле эле да. Азыр эми өзүңөр көрүп атасыңар, Россия боюнча бир 1 миллиондон терегинде адамдар келип калды. Анан кийин кыргыз эле алдап атпайбы акыркы күндөрдөчү? Билет алып беребиз дейт, регистрация кылып беребиз дейт. Мисалы үчүн регистрация кылганда эле бир адамдын тагдырын ошол эле чечип коюшуп атат да. Туура эмес регистрация кылат, тиги кара тизмеге кирет, ошо боюнча бир үй бүлөнү багып аткан адам кара тизмеге кирип депортация болуп кетип атат да. Бул адамдардын кайдыгерлиги болуп атат негизичи. Анан өзүбүз деле күнөөлүүбүз, тааныбагандар менен мамиле кылгандан. Мына самолет билеттерин алышып атат. Самолет билетинде эле өзү түшүнгөн адам бир аз эме кылып койсо эле, баягы Авиасейлс, Яндекс, тияк бияк деген приложениени эле скачать этип алып, ошонун эле билет алса болот. Муну деле баягы Telegram башка каналдан жок билеттерди алып алышып туруп, аэропортко барып, күйүп көптөгөн акчага түшүп атышат да. Ошол мен ошону эскертип кетет элем. Анан бул адамдын негизи ыйманынан да, инсабынан да бирөөнү алдап, ошол нерседен байшып атпайбы? Бул акча топтойм депчи, бунун аягы жамандык менен бүтүшүнө. Сен бирөөнү күйгүзсөң, эртең эле сени баягы өзбекче айтканда касас дүйнө дейт, сени эртең бирөө күйгүзүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ошол маселеге биздикилер көңүл бурбай атат, өзүбүздүн эле, биздин эле бир туугандар алдап, күйдүрүп кетип атат өзүбүздүкүлөрдү. Ошол. Туура, сөзүңүзгө кошулам. Негизи эле ошондой. Ошол аэропортко барып дагы 40 миңге бир 2 балам менен билет алдым эле, уча албай калдым, кайга кайрылам, эмне кылайын деп бизге дагы кайрылып калышат. Кыскасы, тааныш билиштерден же болбосо бир офисинен барып алыңыздар. Аны баягы эме боюнча айтып кетейин дедим эле, Урал компаниясы баардык акчашып атпайбы? Ошону бир болбогон бир 1000 сом арзан кылып коюп атат билетти. Тияка барганда жүгүнүн габаритинен башкасынан деп кысып атып, анан анча көп акча кетиришип атат да. Ошол жалпы кыргыздар биз бойкот кылышыбыз керек да. Ошонучу бизди сыйлатканга үйрөтүшүбүз керек ошолорду. Ушул компанияны билетин албай койгон болсок, рентабельсиз болот дагы. Бул башка компаниялар келет, толтура Air Arabia деген, Pegasus башка деген толтура компания бар. Биз өзүбүз эле ошону албай койсок билетини, анан бизди сыйлап үйрөнүшөт эле да. Өзүңдү өзүң сыйлабасаң башка сыйлабайт дейт да.
өзүбүздөн 1000 сом 2000 сомду аяп туруп тамагы жок башкасы жок анан кийин малга мамиле кылгандай кылган компаниялар менен учуп өзүбүздү өзүбүз сыйлабай атабыз да. Мен баарынан эле суранып кетет элем ушул кыргыздардан ушу компаниядан билет албай эле коелу деп анау артисттер какшашып атат, даже колу дагы ноутбук дагы акча төлө деп атпайбы. Бул деген абсурд. Мен дүйнөнүн көп мамлекетке бардым, ушуга окшогонду көрбөдүм да. Бул өтө рентабелдүү. Бул Ош, Москва деген рентабелдүү. Тияка да, бияка дагы самолет пустой учпайт да. Анан өтө пайдалуу багытты булар ушундай кылып колдонушуп атат. Ошон үчүн баардыгыбыз бойкот жарыялап туруп, баягы мен артист тиги кыргыздын артисттерине, башка тамашабоочу балдарга кошулат элем да, ушул компаниядан билет албайлы дагы баардыгыбыз толтура башкада өзүбүздүн эле авиатрафик бар. Неме Аэрофлот бар дегенде, S7 деген ошого окшогондорго көчсөк, булар билет албай койсок, же бизди сыйлап үйрөнүшөт эле, же кетип ордуна бир жакшы компания келет эле да. Ишиңизге ийгилик. Колдон келишинче ошо окшогон маалыматтарды жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Каналга катталып, группалар менен бөлүшүп, бул чындыгында өтө миграцияга керектелүүчү каймак бир маалыматтар болду деген үмүттөмүн. Өз ойлоруңуздарды жаза кетиңиздер. Сиздерде эмнелер болду эле, ал болгон окуялардан жаза кетиңиздер демекчи. Тынччылыкта, манчылыкта жүрө берелик мекендештер. Ошол тилеген ой максаттарыңыздарга жетишиңиздер. Каналга катталып, жакшы комментарий жазып, лайк басып коюш эсиңизден чыкпасын. Көрүшкөнчө. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан Сайдайт кеңинен үчай коюп берет. Чыкпай туруп Чорныйдан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.